23 октябрь күнү саат 14 чамасында Ош областынын аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө Алай районунун Бордобө айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Манас эл аралык аэропортундагы автоунааны бекер токтотуучу жайда турган автокөлүктүн багажынан кишинин сөөгү табылганын аталган аэропорттун маалымат кызматынан тастыкташты. Ал эми милициянын маалыматына караганда кишинин жоголуп кеткени боюнча анын тууганы тартип коргоо органдарына кайрылган. Анда 22 октябрда саат 21:20 чамасында үйүнөн аэропортту көздөй чыгып кеткени кабарланган. Буга чейин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү кишинин айтымында сөөк Манас аэропортунун аймагындагы автоунааны бекер токтотуучу жайдан табылганы, маркум 39 жашта экени кабарланган. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында 23 октябрда саат 20 чамасында табылган кишинин сөөгүндө кыйнап өлтүрүүнүн белгилери калгандыгын көрсөткөн. Аталган факты жоруктар менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү беренеси боюнча катталып, сотко чейинки тергөө амалдары башталды. Борбор каладагы көчөлөрдүн бириндеги жолдун ортосунда туруп алып, 4 киши мушташканын чатакка күбө болгондор кабарлашты. Алардын айтымына караганда, уруш 23 октябрда Киев көчөсү менен Жаш гвардия проспектисинин кесилишинде болгон. Видеодон чатакташкан кишилер жолдун ортосунда жүргөндүктөн башка автоунаалардын ары-бери өтө албай туруп калгандыгын көрүүгө болот. Бишкек шаардык милициясынан окуянын чоо жайы иликтенип жатканын кабарлашты. Бишкек шаарында тургундарга акысыз укуктук жардам берген тилектештик автобусу өнөктүгү башталды. Алы 24-26 октябрь аралыгында болорун мэрдин кеңешчиси Гуля Алманбетова билдирди. Юристтер жашоочуларга бардык маселелерде кеп кеңештерди берип, көйгөйлөр талкууланат. Тилектештик автобусу өнөктүгү 2016 жылдан бери уюштурулуп келет. Аны Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда мэрия жана башка жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ишке ашырууда. Максаты элдин укуктук сабатын жогорулатуу. Бишкектеги эски аянтка Турдакун Усубалиевдин аты берилет. Шаардык кеңеш 23 октябрда ушундай чечимге келип, токтом кабыл алганы расмий кабарланды. Токтом 2020 жылдын октябрь айынан күчүнө кирет. Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери Турдакун Усубалиевдин атын эски аянтка ыйгаруу боюнча токтомдун долбоору июль айында коомдук талкууга коюлган. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Кыргыз Республикасынын баатыры Акшумкар өзгөчө белгисинин Манас, Ленин, Эмгек Кызыл Туу жана башка ордендерди алган. Анын 100 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 4 февралда кол койгон. Өкмөт башчы Арсенде математика жана менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен чоң жетишкендиктерге жеткени, ошондой эле эл аралык сынактарга жана олимпиадаларга ийгиликтүү катышуусу менен куттуктады. Премьер-министр Арсендин ийгиликтерге жетишүүсүнө салым кошкон апасына жана устатына ыраазычылык билдирди. Өкмөт башчы аларга биздин өлкөнүн жаркын келечегинин негизин түзө турган жаш муундардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүү үчүн мамлекет тараптан көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу айтып берди. Өкмөт башчы Арсенге албан ийгиликтерди каалап, эстеликке кала турган белек тапшырды. Орусиянын аскер кербени Эфрат дарыясынан өтүп, бир күн мурда Анкара менен жетишилген макулдашууга ылайык Туркиянын чек арасына жакын Сириянын Кобани шаарына келди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин 22 октябрда Сочи шаарындагы жолугушуусунда өз ара түшүнүшүү тууралуу 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Документке ылайык сириялык күрд кошундары 150 сааттын ичинде Сириянын Туркия менен чектеш туурасы 32 чакырымды түзгөн буфердик аймактан толугу менен чыгып кетиши керек. Бул мөөнөт 23 октябрда түшкү саат 12де башталган. Ошол эле сааттан тарта Анкаранын Тынчтык булагы аскердик операциясы камтыбаган аймактарга Орусиянын аскердик полициясы жана Сириянын чек арачылары киргизилет. Меморандумда алар күрд кошундарынын буфердик аймактан чыгып кетишине көмөктөшөрү айтылган. Дээрлик 6 күн 6 саатка созула турган бул мөөнөт ичинде ок атылбашы керек. Андан соң Туркия жана Орусия аймактагы коопсуз тилкени чогуу күзөтүшөт. АКШ президенти Дональд Трамп Анкаранын Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы операциясына байланыштуу Туркияга киргизилген санкциялар алынгандыгын билдирди.
Трамп бул чечимин Туркия аскердик операциясын токтоткондугу менен түшүндүрдү. Ал аймактагы ок атуу Кошмо Штаттардын аракеттеринин натыйжасында жайгарылганын баса белгиледи. Трамп Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлерди чыгарып кетүү чечими туура болгонун дагы бир жолу кайталап, эми аталган аймак үчүн башка өлкөлөр жоопкерчилик алса болорун билдирди. Ошол эле маалда ал орус-түрк макулдашуусу тууралуу ачык айткан жок. Каталониянын Аренс де Мар муниципалитетинде суу ташкынынан бери дегенде бир адам каза тапты. 70 жаштагы испандык киши түнү машинасын токтотуучу жайга коюуга аракет кылып жаткан учурда аны суунун шары алып кеткен. Дагы 5 адамдын дайыны табылбай келет. 40тан ашык жол бузулуп жабылган. 20 миңден ашуун жергиликтүү жашоочу жарыксыз калган. Мына бул жерде элдер жашоочу, эми алардын үйлөрү да жок калды, дейт испан жараны. Францияда Марсель, Монпелье, Перпиньян шаарлары суу астында кеткен. Ондогон адамдар эвакуацияланган. Коркунучтун жогорку кызгылт сары деңгээли 6 департаментте сакталууда. Кырсыктын айынан италиялык Каприата Дорба шаарында көпүрө кулап түшкөн. Суу ташкыны жана сел жүрүү коркунучунан Пьемонте, Лигурия жана Ломбардияда мектептер жабылган. Генуя жана Туринде унааларын суу алып кеткен 2 айдоочу көз жумган. Санкт-Петербургда 2 унаа светофордун жашыл чырагынан өтүп бараткан адамдарды тебелеп кеткени көзөмөл камерасына түшүп калган. Үрөй учурган окуядан кереметтин күчү менен гана адамдар өлбөй калган. 8 киши ооруканага жаткырылган. Алардын арасынан 2 унаа ортосуна кыпчылып калган бир аялдын абалы оор экендиги айтылууда. Тасмада көрүнүп тургандай жеңил унаа жөө адамдар өтчү тилкеге катуу күү менен келип адамдарды тебелеп кеткен. 2 унаа тең бир нече жерге чейин ыргып барган. Британиянын ичинде 39 жансыз дене болгон жүк ташуучу унаа табылды. Унаа Грейс шаарындагы өндүрүш аймагында токтотулган. Окуя 22 октябрда болгон. Маалыматтарга ылайык жансыз денелер жүктөлгөн жүк ташуучу унаа Болгариядан чыгып, Улуу Британияга өткөн жекшемби 20 октябрь күнү киргени аныкталган. Полициянын маалыматында унаада 38 чоң кишилердин сөөгүнөн сырткары бир өспүрүмдүн жансыз денеси болгон. Алардын өздүгүн тактоо көп убакытты талап кылышы мүмкүн. Фуранын айдоочусу кишилердин өлүмүнө чектүү катары кармалган. Алы 25 жаштагы Ирландия жараны. Учурда тергөө иликтөө иштери башталган. Полиция азыр адамдардын өлүмүнө эмне себеп болгондугун так айта элек. Улуу Британиянын ички иштер министрлигинин жетекчиси Прити Патель бул трагедия аны шок кылгандыгын билдирген.